Башкы прокурор Курман Козулошев 31-январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйында Азаттык радиосунун айланасындагы иштер боюнча суроого жооп берди. Ал Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен Азаттык медианын ЖМК катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү боюнча прокуратура сотто кайсы бир тарап катары катышпагандыктан комментарий бере албай тургандыгын айтты. Эгер мыйзамсыз иштер болуп жатканы тууралуу кайрылуу болсо, прокуратура текшерерин билдирди. Эске салсак, былтыр 26-октябрда министрлик Азаттык медиа мекемесинин веб-сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында Кыргыз-Тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу видео материалы негиз болгону маалымдалган. Бүгүн 31-январда Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары катуу тиричилик таштандыларын ташып чыгарууга тарифти көтөрүү боюнча токтом долбоорун жактырышты. Тариф калк үчүн бир адамга айына 41 сом, пенсионерлер үчүн 22 сом, менчигинин түрүнө карабастан чарба жүргүзүүчү субъектилер үчүн 1 куб метрине 361 сом, же тоннасына 2430 сом. Катуу таштандыларды чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн тоннасына 445 сом. Буга чейин Борбор калаада таштанды чыгаруу үчүн тарифти көтөрүү боюнча Бишкек шаардык кеңешинин токтом долбоору жарыяланган. Муниципалитет тарифти көтөрүү демилгеси үй майдын жана тетиктердин кымбатташы, Европа реконструкциялык жана өнүктүрүү банкынан алынган насыяны жабуу зарылдыгы тургандыгы менен байланыштырган. Белгилей кетсек, Бишкекте таштанды чыгаруу боюнча тарифке акыркы 6 жылдан бери өзгөрүү кире элек болчу. Башкы прокурор Курман Козулошев Кемпирабад иши боюнча абакта жаткандар тергөөгө көрсөтмө берүүдөн баш тартканын билдирди. Бул тууралуу ал прокуратуранын 2022 жылдагы ишмердиги боюнча 31-январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйында айтты. Бул иш боюнча шексен алып жаткан саясатчы Жеңиш Молдахматов менен журналист Эрлан Бекчироолунун адвокаты Кантемир Турдалиев Азаттык радиосуна ал жактап жаткан 2 адам көрсөтмө берүүдөн баш тартканын, бул алардын укугу экенин айткан. Анын сөзүнө караганда, шектүүлөр суроолорго сотто гана жооп берерин билдиришкен. Эске салсак, былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган.